Саламатсыңар балдар. Бүгүн кыргыз тилинин практикалык грамматикасынан сабагыбызды улайбыз. Бүгүн кыргыз тилинин муундары жана ташымалы деген теманы өтөбүз. Эстериңерге салабыз. Кыргыз тилинин муундары жана ташымалы. Сөздөгү бир ыргак менен айтылган бир же бир нече тылышты муун дейбиз. Сөз бир нече муундан турат. Сөздө канча үндү болсо, ошончо муун болот. Мисалы, сат деген сөздө бир эле үндү бар, бул бир муунду сөз. Дептер дегенде эки үндү тамга бар, бул эки муунду сөз. Тоголок деген сөздө үч үндү тамга бар, бул үч муунду сөз. Кыргыз тилиндеги муундар үчкө бөлүнөт. Алар ачык муун, жабык муун, туюк муун. Ачык муун дегенге кайсы сөздөр кирет? Эгерде муун үндүүдөн турса, же үнсүздөн башталып үндүү менен аяктаса, ачык муун дейбиз. Мисалы, а, та эки муун, экөө ачык муун. Себеби башыда үндүүдөн башталып, аягы дагы үндүү менен аяктады. Көчө эки муундан турат, экөө тең ачык муун. Ар бир муунду карайбыз. Биринчи муунда бир эле тамгадан туруп атат, бирок үндүү тамгадан. Экинчисинде та дегенде бул аягы үнсүз менен башталып, аягы үндүү менен аяктап жатат. Көчө дегенде дагы эки муун болуп, биринчи муунда үнсүздөн башталып үндүү менен аяктады, чө дагы ошондой болду. Ошондуктан бул ачык муун болот. Жабык муун. Эгерде муун үнсүз менен аяктаса, жабык муун дейбиз. Бул жерде өлкө деген сөздө эки муун бар, өл жабык муун. Себеби л деген үнсүз тамга менен аяктап атат, ал эми кө ачык муун болот. Бул үндүү тамга менен аяктады. Эгер сөздөрдөн алсак, мисалы, алым десек. Алым деген сөздө башы үндүү менен башталып, аягы үнсүз менен аяктады, бул жабык муун болот. Андан кийин туюк муун. Эгерде сөз үнсүз менен башталып, үнсүз менен аяктаса, туюк муун дейбиз. Бул жерден карайлы, мисал менен көрсөтөлү. Өк, мөт. Эки муундан туруп атат. Өк жабык муун, себеби башкысы үндүү тамга, экинчиси үнсүз тамга. Мөт туюк муун. Демек, туюк муунду билдиңер. Башкы тамгасы дагы үнсүз, аяккы тамгасы да үнсүз болсо, туюк муун болот. Бийлик эки муундан туруп атат. Би туюк муун, лик туюк муун. Себеби башкы тамгасы да, аяккы тамгасы дагы үнсүз тамгалардан турду. Эми тесттик тапшырма менен иштеп көрөлү. Эки муунду туюк муундагы сөздөрдү белгилегиле. А вариантында кур, эне, киши. Эки муунду болуш керек. Кур дегенде бир эле үндүү тамга бар, бул бир муунду. Эне эки муунду, не, бирок бул туюк муун эмес. Киши эки муунду, бирок туюк муун эмес. Китеп, китеп бул өзү туюк муундагы сөз. Эки муундан турду. Кийим эки муунду, туюк муундагы сөз. Тогуз бул эки муунду, туюк муундагы сөз. В вариантында алма эки муунду, бирок бул ачык муундагы сөз. Ки бул дагы эки муунду, бирок жабык муунду сөз. Тебетей бул жерде үч муундан туруп атат, бул жабык муунду сөз. Г вариантын карайлы. Калем бул эки муунду, туюк муундагы сөз. Бул сөз туура болуп атат. Эмгек эки муунду, бирок бул жабык муундагы сөз. Өчөр эки муунду сөз. Бул дагы жабык муунду сөз болду. А бизде берилишинде берген эки муунду, туюк муундагы сөздөрдү деген. Демек, бул жерде туура варианты китеп, кийим, тогуз деген сөздөр экен. Б вариантын туура деп белгилеп коебуз. Сөздөрдү муунга ажыратуу.
бир муунду сөздөр муунга ажырабайт. Мисалы ат, тоо, топ, өт, жаз деген сөздөр муунга ажырабайт. Себеби булар бир муунду сөздөр. Эки үндүнүн ортосуна келген бир үнсүз экинчи үндүүгө кошулуп муунга ажырайт. Мисалы те, ге, рек. Үнсүздөр экинчи үндүүгө кошулуп муунга бөлүнөт экен. Не, бе, ре. Бул жерде 3 муунду сөздөр. Эки үндүүнүн ортосуна эки үнсүз келсе, эки жакка бөлүнүп муун түзүлөт. Мисалы деп, тер. Бул жерде п менен т катар келген. Экөө эки жакка бөлүндү. Кыз, дар, бал, дар, бух, гал, тер. Я, ю, е, йо. Анан созулма үндүүлөр а, о, у, ö, ü, э тамгалары бир муунду түзөт. Бо, yok, ки, ет, то, ют, та, як, су, лу, то, лу. Балдар, силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эми ушуга карата дагы тесттик тапшырма менен иштейли. Муунга туура бөлүнгөн сөздөрдү тапкыла. Мект, эп деп бөлүнбөйт, азыр айтып өттүк. Эки үнсүз тамга катар келсе, эки жакка бөлүнөт. Мектеп, ба, ла деген туура муунга бөлүнгөн. Саат бул бир муунду сөз болгондуктан бул бөлүнбөйт. Демек, А варианты туура эмес болуп калды. Б варианты тек, эк деп бөлүнбөйт. Те, ге, рек деп бөлүнмөк. Үнсүз тамга кийинки үндүү тамга менен чогуу бөлүнүп, муунга бөлүнүп жазылат. То бөлүнбөйт, бул туура жазылган. Ке, ре, мет. Бул дагы туура муунга бөлүнгөн. Бирок мында бир сөзүбүз туура эмес болуп калды. Б варианты да туура эмес. В вариантын көрөбүз. Су, луу туура муунга бөлүнгөн. То, п деп бөлүнбөйт. Бул бир муунду сөз туура эмес болуп калган. Бул чогуу эле жазылмак. Чыны, бул туура муунга бөлүнгөн. Демек, бул жерде да бир сөз туура эмес болгондуктан В варианты да туура эмес. Г вариантын көрөбүз. Компьютер. Бул туюк муундагы сөз туура муунга бөлүнгөн. Мал, бир муунду сөз туура бөлүнгөн. Күрүч, бул дагы туура муунга бөлүнгөн. Демек, туура жообу Г варианты. Компьютер, мал, күрүч. Эми ташмалдар жөнүндө билели. Сөздөр муунга бөлүнүү тартиби боюнча ташылат. Ташмалдоо төмөнкү тартипте жүргүзүлөт. Бир муунду сөздөр ташылбайт. Мисалы, ту, герб, гимн, саат, тоок, деген сөздөрдү ташый албайбыз. Булар бир муунду сөздөр. Бир тамгадан турган муун ташылбайт. Мисалы, а, та деп ташый албайбыз. Жалгыз тамганы калтырып, ташып кеткенге болбойт. С, я, а, кын, а, лам деп ташый албайбыз, бирок муунга бөлүнөт. Сөздөгү созулма үндүүлөрдү бөлүп ташууга болбойт. Буудай дегенде үндү, созулма үндүүнү экиге бөлүп кеткенге болот. Бу, удай деп жаза албайт экенбиз. Толуу деп бөлсөк болот. Олуу деп бөлө албайбыз. Башкы тамгаларынан кыскартылган сөздөр ташылбайт. Аутса, тец, сум, жоч, бу, мауп, эп дегендер өзүнчө бөлүнүп ташылбайт. Эгерде мүчө уланса, анда мүчөлөрүн бөлүп ташсак болот. Сум деп, анан дун деп мүчөсүн өзүнчө ташууга болот. Муундарынан кыскартылган сөздөр ташылат. Мисалы, бухчет дегенде бух, учет. Филфак деп ташмалдасак болот. Адамдын аты, атасынын аты кыскартылып берилсе, фамилиясынан ажыратылып ташылбайт. Мисалы, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов дегенде чыны коюп, кайра астыңкы бөлүгүнө т Айтматов же ч менен тны калтырып Айтматов деп бөлүп кеткенге болбойт. Цифрадан кийин кыскартылган сөздөр ташылбайт. Мисалы, 10 килограмм 5 сантиметр 100 грамм дегенде 10ду өзүнчө жазып, килограммды ташып кетүүгө болбойт. Экөө чогуу жазылышы керек.
Ажыратуу белгиси жана ичкертүү белгисин анын алдыдагы тыбыштан бөлүп ташууга болбойт. Мисалы, аль, бом. Кайсы тыбышты ичкертип айтып атса, ошол сөзү менен чогулат. Ал анан бомдун жанына ичкертүү белгисин кошуп кеткенге болбойт. Ага жол берилбейт. Сөздүн ортосуна келген эки үнсүздү бөлүп ташууга болот. Мисалы, касса десек, эки с тамгасы келгендиктен экөөнү өзүнчө бөлүп кетсек болот экен. Бул үнсүз тамгалардыкы. Тат, ту, искус, ство, кросс, сворд деп ташууга жол берилет. Бул боюнча дагы тесттик тапшырма менен иштейли. Туура ташмалданган сөздөрдү белгилегиле. А вариантында буудай туура ташмалданган, акын деп ташыганга болбойт, муунга бөлүнүп атат, бирок жалгыз тамганы өзүнчө кылып таштап ташууга болбойт. Касса туура ташылган, пальто туура ташылган. Демек, А вариантында баары туура ташмалданыптыр. Б вариантын көрөлү. Килем туура ташмалданган, суу, сар дегенде үндүү тамгаларды, созулма тамгаларды бөлбөйбүз дедик. Туура эмес болуп калган. Суу, сар деп бөлмөкпүз. АКШдан туура ташмалданган, бул дагы мүчө уланганда ташмалдаса болот. В вариантында кросс ворд. Бул жерде үнсүз тамгалар катар келгенде с тамгасын бөлүп кетсек болот. Кросс сворд деп. Тат ту деп бөлсөк болот. Бул да туура эмес жазылып калган. То деген бир муунду сөз, бул ташылбайт. Г вариантында фил, фак туура ташмалданган. Альбом дегенде азыр айтып өттүк. Лын ичкертип аткандыктан ичкертүү белги лынын жагына жазылат. Альбом деп бөлүнөт. Бул жерде А деп таштап, анан Токонбаев деп ташмалдабайбыз. Бул дагы туура эмес жазылган. Демек, туура жообу А варианты буудай, акын, касса, пальто. Балдар, бул сабак силер үчүн пайдалуу болду. Көп нерсе биле алдыңар деп ойлойм. Шуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.